чачыңыз 4 айлык экенин айтып өтөйүн. Ушуга тийсем эле Кыргызстан саздан чыгып кетсе, ай тиейинчи деп анан өзүмдү аябай куткаруучу көргөн тийип алып. Элим эмне дейт менен ооруп аткандагы ошол азыр сексуалдык ыдыкка кабылып аткан кызым 2 жашта болчу. Ажыдарым ойгондо да ичимдеги. Кандай эле сага эртип алып калат. Эч кимден согуусуң менен сөз уккан эмес. Чын келип атат сага. Баатырдык оту жанганда, бирок аны ата-энелер басып коет экен. Муну мамлекеттик деңгээлде каралыш керек деп ойлойм. Кайнатам тарабынан сексуалдык ыдыкка кабылды. Кайра турмуш курасыңбы? Анан жоолук салынгандар буга каршы чыгат. Ата-энең эмне деди мындай учурда? Иши кылып билбейм. Азыр мен мындай аял катары аны ойгото албай койдум да, эркектик касиетин Кайнап атат ичинде бардык нерселер. Эмнени каалайт? Ишенимдүүлүк, камкордук, коопсуздук, жылуулук болгон ошол. Сен мага эмне бере аласың? Мен сага жакпай калдым окшойт. Бирок Дастан Сити турак жай комплекси дал сиз каалап жаткан нерсе. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы, балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы ары кызыктуу, ары маңыздуу бир сонун маек курганга аракет кылабыз. Бүгүн менде этнопсихолог, коуч, трансформатор Мундус Айбековна мейманда. Саламатсызбы? Арабаңыз жакшысызбы? Чачыңыз 4 айлык экенин айтып өтөйүн. Биздин коомдо ушинтип чыгыш өзүнчө бир эрдик да. Мындай коом эл эмне дейт менен ооруп аткандагы бул бир өзүнчө эле бир төңкөрүштү жасап аткандай сезим келди ичиңизде. Бардык бар коомго каршы чыгып аткандай. Бизде аял деп эле бир эрежеге тыга берет, ошол эрежеден момунтип айрылып туруп чыккың келип аткандай сезим келип атат. Ооба. Мен мындан 3 жыл мурун 5-чи баламды жарык дүйнөгө алып келгенде аябай катуу стресс болдум да. Биринчиден баягы келинге тиешелүү камкордуктун жоктугу, экинчиден иштечүмүн, мектепте, үчүнчүдөн магистратурада окучумун, төртүнчүдөн үй салып атканбыз, устага тамак жасачумун. Анан ошо 5-чи балам кош бойлуу кезде кайнатам, кайненем, жолдошум каршы чыгышты. Төрөбө, алдыр деп. Мен 7 жыл кабарчы болуп иштегем да, руханий кесиптерде иштегем да, кабарчы болуп. Ошондо боюңан алдырган бул денеге, физикалык денеге, руханий жактагы абалыңа, менталдык абалыңа кандай зыян экен, мындай үтүр чекитине чейин изилдеп чыккам. Анан мен алдырууга дитим барган жок. Анан жок, мен төрөйм, сактанып эле аткам, бирок болуп калыптыр да эми. Анан кайненем экөөбүз отуруп алып сүйлөштүк. Анан апам, ой алдыр деп эле туруп алды. Жолдошум айтат, эми мамам менен папам алдыр десе алдыра бер да деп. Же болбосо мен балага зар үй бүлөгө тийгем. Бир үйдүн жалгыз баласы, жолдошум, менин экинчи турмушум, анын дагы кийинки турмушу, анан алар балага зар үчүн мени 2 кызым менен алышкан. Биринчи балабыз төрөлдү, анан кайра эле 8 айдан ал балабызга 8 ай болгондо, ошо 5-чи балам боюмда болуп калды. Алдыр деп чыгышты да. Ушундай адамдардын психологиясы ушунчалык таң калыштуу. Анан кайненем ошондо айтты, сен чыдасаң төрө ушул түйүшкө.
чыдабасаң алдырып сал. Анан мен чыдайм, төрөйм деген чечим кабыл алдым да, чыдайм деп атып, мен өзүмдү талкалап алдым, организмди талкалап алдым. Мисалы түнкү 1-2де жатчумун, ошончо түйшүгүм көп болчу да. Түнкү 1-2де жатам, кайра 5те турам күйөөмө. Ал жөн эле 100-чү маршруткада эме айдоочу болуп эле иштейт. Бирок 5те турам, ага тамагын берем, машинасын арчалайм, аны узатам. Ушундай эме эрежелерибиз бар болчу үй бүлөдө. Анан бирок баламды төрөгөндө, балам ушунчалык арык төрөлдү. Баягы ичим мындай тонус деп коет, катуу болуп эле бала жакшы айланбай атты да көрсө, нервный стресстен кислород жетпей, анан бала жакшы өспөй кыйналат экен. Анан төрөгөндө эле дисплазия, эпилепсия менен төрөп калдым. Анан балабызды дарылатуу экинчи этап башталды. Баягы кайнене мээңди жейт да, мен сага айткам, алдыр дегем. Көрдүңбү ушундай төрөмөксүң, бул деген ДЦП депчи. А мен ДЦП деген жөнүндө түшүнүгүм жок болчу. Интернеттен карап алып, түнү менен келип чыктым. Эми балам ДЦП болуп калса, ушинтип өмүр бою баламдын түйшүгү менен өтөмбү? А мен бала күнүмөн мен мындай бир коомчулукка кызмат кылгым келген, бир элди мындай бир элге бир өзгөчө билим бергим келген амбициям бар болчу да. Ошол амбициям ишке ашпай калабы? Мен жөнөкөй эле ушу казан аяктын деңгээлинде калып каламбы деп баламдын ден соолугуна бир сарсана болсом, өзүмдүн баягы бир аруу максаттарым үчүн экинчи сарсана болот. Анан чачым үгүлүп түштү да. Мындай мүмкүн эмес, кырктырсам да мүмкүн эмес. Жоолук салынып жүрсөм дагы түшөт. Анан кырдырып салдым. Кырдырдым дагы, анан ошо мундузду сүйүп калдым. Күзгүдөн мен ушул мундузду сүйүп калдым. Чачы жок. Чачы жок мундузда. Экен чачы жок мундуз менен мен кыялдарымды эстедим, максаттарымды эстедим. Чачы жок мундуз менен Кудай менен сүйлөшкөндө, Кудай менен сүйлөшөсүң да, мен тилектерим тез аткарыла баштады. Кудай ошондо мен түшүндүм, жаратуучу сени жоолугуңа карап, чачыңа карап, арзан кымбат кийимиңе карап сүйбөйт экен. Сенин ошо ички дилиңе карап сүйөт экен түшүнүп, анан ошол образды мындай элге алып чыгууну тандадым. Анан алып чыктым. Анан мен эч качан азыр 37 жаш курактан эч кимден сулуусуң деген сөз уккан эмесмин. Эч кимден, күйөөмөн дагы, жакындарыман да. Бирок азыр мага сулуу экенсиз, бир эле чачыңыз жок экен деген сөздү көп айтып атышат. А мен аларга чачым жок, сулуу көрүнүп атам. Анан мисалы өзүм баракчама мен онлайнга эксперт болуп августта келдим. Анан байкасам, комментарий жазгандарды кайра баракчасына кирип анализ кыласың, иликтейсиң. Көбүнчө эркектер болгондо дагы өзүнүн ички жарааты бар, өзүн кабыл албаган, өзүнүн эркектик касиети төмөн, өзүнүн эркектик сапатын жашоодо колдоно албаган мажирөө эркектер мени сөгүп атат. Өтө диндин фанаттары сен Аллахтын каарына калдың деп коркутуп атат. Аял заттарынан 50 жаштан өйдөнкө эжелер, сүрөттөрүнөн таанысың да, көрөсүң. 50 жаштан жогорку эжелер уят, анан кыргыздын салтын бузуп, анан кыргыздын аялдарын бузуп деп, мен чачыма эле көңүл буруп, айтып аткан сөзүмө, жазган текст сөздөрүм эмес, чачыма эле карата каргап шилип атышат да. Ошондо жаштар колдоп кетти. Ошол мындай өзүн өнүктүргөн эксперттер аябай колдоду. Анан жаштар аябай колдоду. Кызы, эркеги колдоп атышат. Азыр жаштардын аң сезими тунук экенинен кабар алып калдым. Анан аябай кайра шыктандым да, аябай шыктандым. Демек жаштарыбыз аман эсен экен, акыл эси тунук экен, үмүтүбүз бар экен, билим берип, биз тажрыйбабыз менен бөлүшсөк эле бир улуттук аң сезимибиз өнүгөт экен деген кайра менде жаңы жаралуу башталды. Сон этнопсихолог деп калдык. Мен биринчи жолу ошо тажрыйбамда этнопсихолог бар экенин угутум. Анын мааниси, маңызы эмнеге этно, эмнеге психолог? Мага ушунчалык таң калыштуу болду. Ошо баламдын оорусунан улам, мен өзүмө үңүлүүгө туура келди да. Мен Кудай алдында эмне ката кетирдим? Мен эмне үчүн жазаланып атам балам менен? Ошо катамды кайра оңдосом болобу? Ошо балам ден соолугу чың болуш үчүн ошо катамдын өтөөсүн кантип акташым керек деп өзүмө үңүлүп,
Ана мен психология келдим 2017 жылы, ошо балам төрөлгөн жыл. Балам оорусунан улам. Экинчи учурда эненин абалына бала 12 жашка чейин түзмө-түз көз каранды да. Эне чөгүп турган абалда бала айыкпайт. Эне өксүп турган абалда бала айыкпайт. Эне чүнчүп турган абалда бала айыкпайт. Демек, мен өзүмдү чыңдаганга, өзүмдү үңүлгөнгө, өзүмдү курчутканга туура келди. Анан психологияны казып окудум. Ошол эле билимдерди кайра бөлүшүп баштадым. Ошондо 2017, азыр канча болду? 18, 19, 20, 21, 22 жыл, бир 6 жыл 1 миллион сом жумшадым да өзүмө. Жөн эле мугалим болуп иштеп туруп. Себеби аны деле билген эмесмин, мындай bir экспертим айтты, сен өзүңө билимиңе канча сом жумшадың, ар бирин эстеп жаз деп. Анан эстеп жазсам, 6 жылда өзүмө 1 миллион сом жумшап коюп турмун. Себеби психологиялык билимдер кымбат, биринчиден. Экинчиден, терапиялар кымбат, мен терапиялардан өттүм да. Үчүнчүдө, бизде мамлекет тарабынан атайын өзүн өнүктүрүү билимдери жок. Биз жеке эксперттерден, жеке коучтардан билим алабыз да. Анан ошондо бир эксперттен коучинг сессия деп коет, ошондон өтүп атып, мен ким болом, мен киммин, мен миссиям кайсы деп эмеден өтүп атам, коучинг сессиядан. Анан этнопсихологмун деген иденттүүлүгүм чыкты. Мен өзүмө таң калыштуу болду. Этнопсихология бар экен билген эмесмин. Бар экенби негизи? Бар экен. Көрсө, психология, бизнес психология, балдар психологиясы деген сыяктуу эле психология өзү 16 кылымда пайда болгондо, ошонун ичинен улуттук аң сезимди изилдөөчү адис бул этнопсихолог. Башкача айтканда, улуттук өзгөчөлүктү изилдей турчу адис психологиянын ичинен. Психолог өзү кесип, анын ичинен адистиктер бар да. Этнопсихолог бул адистик да. Анан психологиянын мага мындай. Мисалы, мен 2004 жылы Бишкекке келдим да. Анан келгенде эле ата-энең койнунан суурулуп чыккандан эле сен өзүң жалгыз калат экенсиң ба? Ары тур, бери тур деген ата-энең жок. Анан сенде бир мен ким болом деген суроо пайда болот экен. Ким болом? Ошо 2004 жылы мен Бишкекке келгенде 3 агым бар болчу да. Биринчиси бул батыш баалуулугун колдогон агым. Баланын укугу, аялдын укугу деп эле баарын эле укукка такайт да. Экинчи баалуулук бул диний агым болгондо да ислам дининен абдан терең таанып билүү. Ошондо Чубак ажы жаңыдан мындай ар кайсы жерлерге жана эмелерди өтүп баштаган. Лекцияларды өтүп баштаган. Анан үчүнчү агым бар экен, ал улуттук дүйнө тааным, улуттук көз караш. Ушул дүйнөлөшүү заманында кыргыз деген жүзүбүздү сактап калабызбы? Кыргыз өзүнүн өздүгүн сактап, ушул дүйнөлөшүүдө жашап кете алабы деген суроону изилдеген агым экен. Үчөө тең жаштар да, жаштар уюмдары. Мен ошондо улуттук баалуулукту көздөгөн, улуттук дүйнө таанымды изилдеген жаштар коомуна кошулгам. Акшым Каркут жаштар уюму. Анан 2004 жылдан бери ошо улуттук аң сезимди изилдеп келатам. Анан ошондон улам, буга атайын этнопсихолог деген адис жооп берет экен да. Бирок билген эмесмин. Мисалы, кыргыз тили, кыргыз адабиятты окудум, 5 жыл кызыл диплом менен бүттүм. Андан кийин өзүм таппай аттым да, кыргыз тил, кыргыз адабият чыгатар, мен чектелип туруп алдым. Анткени тил деле үйрөтөсүң анда. Сүйлөөнү үйрөтөсүң, сүйлөө чеберчилигин үйрөтөсүң, эрежени үйрөтөсүң, бул зат атооч, бул сын атооч, бул атооштук деп. Сыйбай аттым да. Анан тарыхты окудум. Балким мен тарыхтан өзүмдү табам деп. Андан да өзүмдү таппай койдум. Анткени тарых өткөн чакты окутат. Баланчанчы мындай согуш болгон, менке өткөн чак менен калып калат экенсиң. Мен учур чакта бир нерсе жараткым келди, көрсөм мен этнопсихологияны издеп аттырмын. Анан этнопсихологияга ошо аябай үңүлүп терең кирип аткан кезим. Учурда Бишкек гуманитардык университетинде магистратурага тапшырдым. Изилдей турган темам кыргыз элинин улуттук иденттүүлүгүнүн өзгөчөлүгү деген тема. Мындай кесипкөй адис катары. Анан бизде азыр эки мындай талаш тартыш бар да. Бирөө инфо цыгандар деп коет, курстарды окуйт,
анан өздөрү трансформация болот, анан ошону кайра элге бөлүшөт. Бирок муну академиялык билими бар, диплому бар адистер булар инфо-цыгандар, мунун академиялык билими жок деп жокко чыгарып атышат. Анан мен учурда эки билимди тең мындай бирдей алып кетип атам да. Курстардан да окуп, ал жактан да билимдерди алып трансформация болуп атам, аны бөлүшүп атам, кайра академиялык билимди дагы алып, аны дагы чайнап, өзүмдүн тегирмени менен өткөрүп, кайра жөнөкөйлөтүп карапайым элге берип атам. Анан мындай сырттан карап көрсөң, этнопсихолог катары улуттуулугубузда кандай мүчүлүштүктөр болуп атат, кайсы тарапка баратабыз, биз кыргыз деген ичибизде кыргыз ойгонуп атабы, же тескерисинче өлүп баратабы, кандай болуп атат? Таптакыр өчүп кала элек, бирок уюткусу бар. Анан ушул мамилени мен өзүмдүн 14 жылдык педагогикалык тажрыйбамда дагы, бардык коомдук иш-чараларда дагы байкадым. Мындай, мисалы, ислам динин тутунсаң, эми бизде азыр көбүнчө дин десе, ислам дин эмелери көп го. 90-95% фанаттары көп да. Анан мисалы, мусулманчылыктын баалуулугун колдоп чыксаң, сага ушунчалык колдоо көп экен. Мейли материалдык жактан, мейли моралдык жактан аябай колдоолор күчтүү экен да. Мындай мусулманчылыктын баалуулугун даңазалап чыксаң, бат эле өсүп кетет экенсиң. Батыш баалуулугун колдоп чыксаң, дагы бат өсөт экенсиң. Неге? Анткени башка ошо батыш баалуулугун колдогон уюмдар, коомдук фонддор жетишерлик. Улуттук мүдөнү көздөп, улуттук баалуулукту айтып чыкканыңда колдоо жок, тепкиге алынасың. Анан теңирчи деген бир баалуулук жабышып алган да. Нукура кыргызча сүйлөп, анан кыргыз дүйнө таанымын, анан манасчылык, төкмөчүлүк, олуячылык деп айтып баштасаң эле, сен теңирчисиңби, сен арстан албайсыңбы деп башташат. Анткени мындай нукура кыргыз дүйнө таанымына бир теңирчилик деген түшүнүк жабышты дагы. Ал ошол терс кабыл алынды, ал болгондо дагы ал тепкиге алынып баштады. Анан мага деле мындай оңой эмес, азыр деле оңой эмес мага. Анан бирок баары бир баштадым. Улуттук дүйнө таанымга азыр жаштар суусап турат. Анткени мен колледжде иштедим, мына жогорку класстар менен иштешеме, 10-11. Аларга мисалы кыргыз элинин баатырдыгын, тайманбастыгын, курчтугун, кырылгыстыгын айтып берсең, аларда улуттук эме бар да, уютку бар да, ошо козголот, ойгонот, көздөрү жанат да. Анан могу көкүрөктөрүнөн мен кыргызмын деген от жанып баштайт. Мисалы, мен өзүмдө практика болгон, 51-гимназияда иштеп калдым. 2011-12 жылдары. Анан аякта кыргыз-орус класстары аралаш окутулат. Анан кыргыз класстары мындай чүнчүп жүрөт да, басынып, орус класстардан басынып жүрүшөт. Эмнеге десем, эми орустар кыйын да, орус класстар күчтүү да, орус мугалимдер күчтүү да, ошол түшүнүк сиңип калган. Анан кантип мен буларга бир өзгөртүү киргизсем деп абдан ойлонуп туруп, анан ийрим ачтым. Ийрим деген кружок. Ага акча төлөнбөйт. Өзүмдүн тырмактай 8 айлык кызым бар. Анан ошого карабай таңкы 7-де чыгып кетем үйдөн. Анан түштөн кийин сабагым түшкө чейин болсо, сабагым түштөн кийин 6-да бүтөт сабагыбыз. Анан мен сабак берген 3 класска айттым, 5-6, 7 класс, 3 класска. Мен силерге ушундай өзгөчө бир ийрим ачтым. Анда силер өзүңөрдү тааныйсыңар. Могу жан дүйнөңөрдө уктап жаткан кыргыз деген касиет ойгонот. Ошондо орус класстан басынбай каласыңар. Өзүңөргө болгон ишеним өсөт деп аларды ынандырдым. Анан кружокту баштадым. Ага манасчыларды чакырам, төкмакындарды чакырам. Алар келип беришет. Анан бир нерсени байкап калдым. Кенжебек Алдаяр деген күүчү бар. Анан Кенжебек ага ушундай жөнөкөй. Анан ушул ыкманы таптым да, баягы улам издеп атып. Анан агай эме жөнүндө күү чертип берет. Жалаң манастан манас, манастан каныкейден укмуш күүлөр. Аларды чертип берет. А мен кыргыздын баалуулугу жөнүндө айтып турам.
Фонунда, ошонун фонунда. Жок, күнү тынч эле отуруп калабыз. Анан агай тыным алат. Агай тыным алганда, алар ошо күүгө эргип, күнүн ыргагына балкып турганда, мен кыргыздын кызы кандай болот, кыргыздын жигити кандай болот, кыргыздын ар намысы кандай болот, кыргыздын боз үйү кандай болот, ошолорду айтып берем. Анан алардын ички улуттук деми ойгонду да. Баягы 3кө окуган окуучуларыбыз 5кө окуп калды. Аларга улуттук дем эле жетишпей атыр. Сен кыргызсың, сен кыргыз үчүн сен жакшы окуганга милдеттүүсүң, мисалы, же татыктуусуң. Сен кыргыз класстын окуучусу болгонуң үчүн сен орус тилди өздөштүргөнгө мындай оңой жеңил өздөштүрөсүң. Жөн эле ушинтип койгондо ал окуучуларым окумуштуудай өсүүлөр болду да. Болбосо ал мен класс жетекчилик кылган ошо бир класс жинди тентек класс экен. Аяка класс жетекчи түтчү эмес экен. Алардын тентектиги, мисалы, педагогиканы окуп түшүнөм да, ашып ташып аткан энергиясы эле батпай аткан да, ошону туура жакка буруп коюш керек. Аларга шыктандырып, туура шыктандырып, текебердикке мындай манчыркоо калдырбайчы, эмеге шовинизмге өтүп кетпеш керек да. Мен кыргызмын, мен кымбатмын, орус дагы кымбат, өзбек дагы кымбат. Ар бири өзүнүн кымбаттыгын туура кабыл алып, туура мамиле түзө билүүнү, өздөштү үйрөткөндү, багыт бергенди билип алдым. Анан ошол класс, ошол мектепти мындай дүңгүрөткөн класс болуп чыкты да. Мейли олимпиада болобу, мейли спартакиада болобу. Көрсөм мен азыркы коучтар өтүп аткан гипномедитация деп коет. Ошол ыкманы колдонуп турмун да, өзүм билбей эле, күбүнүн эмеси менен, күбүнүн таасири менен. Анан өзүм жеке турмуштарым менен монтип майтарылып, кайра курчуп, кайра сынып, кайра туруп атып, азыр аң сезимдүү түрдө окуучуларга эмелер мындай ата-энелерге эмнени бериш керек экенин түшүндүм. Анан эмне үчүн мен этнопсихологмун деп онлайнга келдим. Окуучулар, бул өспүрүм балдар ата-энеге көз каранды да. Анан алар ушундай ички деми курчуп, мен кыргызмын деген ички мындай баатырдык оту жанганда, бирок аны ата-энелер басып коет экен. Ата-энелер талкалап коет экен. Ошого күбө болдум да, көп учурда. Анткени Манаста аны интеллектуалдык таймаша бар го, КТРКда, аяка да окуучулар даярдап иштеп жүрдүм да. Анан ошон үчүн мен ата-энелер дагы билим алыш керек экен деп анан онлайнга келдим. Анан ата-энелер кайсы каталарды кетирет экенбиз, жана кайсы жактан кантип балдарыбызды сындырып алатабыз? Ата-энелер көбүнчө бул катаны кетирип атат. Ой, сен Манасты билгениң сага эмнени берет? Алар улуттук, мисалы, теги окуучу түшүндүрө албайт да. Анын улуттук деми ойгонуп, мен кыргызмын деген ар намысы курчуп, анан Манасты окугусу келип, анан кыргыздын тарыхын окугусу келип, Касым Тыныстановду окугусу келип, ошону изденип баштаса, алар кыргыз тилинде да ата-энелер айтат экен: "Ай, сен кыргыз тили менен эч жака барбайсың. Англис тилине убакыт бөл. Сен айтиге убакыт бөл" деп аларды чектеп, кээ бирөө ыйлап келчү кадимкидей. Демин кадимки сындырып коет экен да. Кадимкидей эле шагын сындырып коет. Анан айрым кыздарым, окуучу кыздар, балдарым ыйлап келчү да: "Эже, мен Манасты окуп атсам, атам ширк деп, мисалы, намаз окуйт, атам ширк деп, окубагының деп тыюу салып, мени камап койду. Мени минтип койду" деп арызданып келип атышты да. Анан мен өспүрүм балдарды сындырбаш үчүн, анткени алардын улуттук демин ойготуп алгандан кийин аны багып, аны кастарлап, ага жол көрсөтүп, ал ошону өзүнө сиңиргенче ага чын эле мамиле керек да, мамиле керек. Анан мен өспүрүм бaldардын улуттук демин ойготууну токтоттум. Неге? Жок, токтоттум деген мындай абайлап калдым да. Неге? Анткени ата-энеси сындырып коюп атат да. Бала сынып калгандан кийин кайра ага кызыкпай калып атат. Сынып калгандан кийин кайра аны жек көрүп калып атат. Кайра өзүнүн кыргыздыгын жек көрүп калып атат. Буга мындай өтө кылдаттык мамиле керек экен. Анан мен азыр ошонун жолун издеп атам да. Бирок ата-энелерди окутууну баштадым. Ата-эненин караңгылыгы кандай, балдарынын жашоосун караңгылатат. Ал тургай ата-энелерге чогулуш кылып туруп, ушинтип сүйлөсөң,
айрым ата-энелер болот экен. Ай, бул манас ширк. Ай, сен күүнү угузуп аттырсың, ал күү ширк. Башын жулам ушул. Ай, Асаналиева же Мундуз Айбековна, сен балдарды Гитлер кылган аттырсың. Сен буларды шовинист кылган аттырсың деп, мындай туура эмес түшүнүк менен баланы да чайнап коет экенмин. Анан мага да туура эмес сөздөр кетет экен. Анан мен азыр туура жолун кантип табам деп изденип аткан учурум. Анткени мен жөнөкөй эле мамлекеттик эмелерде иштедим да, мектептерде, колледждерде. Анан азыр кайра жаңы этап менен изденип жаткан учурумда. Социалдык абалы төмөн адамдын түшүнүгү да төмөн болот экен. Ошону эске алып, азыр мындай карапайым адамдарга абайлап бериш керек экен, кылдаттык менен бериш керек экен, ыгын, жолун, ыкмасын издеп атам да. Муну мамлекеттик деңгээлде каралыш керек деп ойлойм. Мамлекеттик деңгээлде карайын десең, ошол директоруң, ошол завучуң өзү түшүнбөй атсачы. Ал өзү мындай мусулманчылыкты туу тутуп, кыргыз дүйнө таанымын жокко чыгарып атсачы. Өзү түшүнбөй жатсачы. Ошону. Ал сени кантип колдойт? Мен бир нече директорго бардым. Кенч тап деген өзүм ошо өспүрүм балдарга арналган курсум бар. Ошо кантип ал улуттук демин ойготуп, аны күчтөндүрүп, аны туура колдонуш керек. Жөнөкөй эле сабак өздөштүрүүдө англис тили, сен мисалы эң жөнөкөй сен кыргыз баласы болгонуң үчүн сен англис тилин эркин сүйлөө, орус тилин эркин сүйлөө, мейли да каалаган тилиңди эркин сүйлөө, бирок нукура кыргызча мындай балга каймакты кошкондой маңыздуу сүйлөө деп үйрөтүп атсаң, ага убакыт бөлүш керек да, ага көңүл буруш керек да, аны машыктырыш керек да. Директорлор буга кабинет жок, буга эме жок, мындай акча бөлүнгөн эмес. Анан азыр ата-энелер муну туура эмес түшүнөт. Анан жоолук салынгандар буга каршы чыгат деп өздөрүнүн ордунан коркуп атпайбы? Баары бир кыргыздын көрүнгөсүндө бар да. Сен барсың, мен бармын. Коомдо ушундай кыргыз деп күйгөн адамдар бар үчүн үмүт бар. Ичиндеги уктап жаткан көрөнгөлөр ойгонот деген ойдомун. Анан дагы сен менен сүйлөшөйүн деген орчундуу темалардын бири бул ыдык көргөзүү темасы болду. Анткени дал ошол баягы ыдык көргөзүү темаларында аябай элден укмуштуудай кат келип, укмуштуудай мындай немелер болуп атканда, ажиотаж болуп атканда, ошол нерсе сенин да башыңан өткөнүн айтып бердиң. Бул абдан өкүнүчтүү. Өкүнүчтүүсү, андан да өкүнүчтүүсү, коом ушул нерсеге өзү кайдыгер карап атканы жана көзүн жумуп атканы болуп атат да. Ушулга теманы урсак. Бул сексуалдык ыдык мен үчүн бул өтө курч теманын бири болуп атат. Себеби мен өзүмдүн 10 жашар кызым 70 жаштагы кайнатам тарабынан сексуалдык ыдыкка кабылды. Мисалы мен салттуу үй бүлөнүн келинимин да. Мисалы кээ бир үй бүлө салтты кармайт, кээ бир үй бүлө салтты кармабайт го. Мен салтты кармай билген үй бүлөнүн келинимин. Албетте экинчи турмушум, муну дагы өзүм баягы азыр эксперт болуп онлайнга чыгып атам да. Өзүң кайын журтуң менен тил табыша албай, анан өзүң жеке турмушуңду жолго кое албай, анан аялдарга эмнени үйрөтөсүң деп атышат да. Мен аялдарга эч нерсени үйрөткүм келбейт, бирок тажрыйба менен бөлүшкүм келет. Мен сексуалдык ыдыкка кабылганда кызым, ошону баяндап берейинби? Экинчи турмушум, жолдошумдун 4-үнчү турмушу. Себеби бир үйдүн жалгыз эркеги 5 кыздын арасындагы. Анан буга чейин 3 никесинен тең балалуу болгон эмес. Кош бойлуу болуп эле түшүп кала берген, такыр балалуу болгон эмес да. Анан баягы эме кыргыз түшүнүгүндө бар го, балалуу келинди алсаң,
Анан ошон бапес деп карасаңар, анан баланы чакырат деп. Ошол ырым менен мени алышкан. Билген мен деле ошол ырым менен ал үй бүлөгө барып атканымды. Анан жолдошум экөөбүз таанышып эле, ортого бир кудачам түштү. Анын аяшы болот, мен кудачам болот. Анан мен биринчи турмушуман ошо 3 балам менен ажыраштым, бир эркек, 2 кызым менен. Бирок эркек балабыз ата-энеме тиешелүү да. Анткени бизде 5 кыз, эркек бала жок. Анан ата-энем дайыма айта берчү. Мен үйдүн экинчисимин. Менден улуу Кундуз деген эжем бар. Экөөңдүн кимиңер эркек балалуу болсоңор, ошо кайын журтуңардан, жолдошуңардан сурап биз багып алабыз. Кийин караганда бизди да караганга, бизге тээк болгонго бир эркек бала керек деп айтышчу. Мындай бизге сиңип калган. Анан эжем экөөбүз удаа турмушка чыктык. Анан баягы эки жакты бир чакыралы деп коюшат го. Ошентип эжемдин чоң кудасына бизди отко чакырып барганда эле 2 күйөө бала тең. Эме ар уркап дейбизби, кандай мондай эметип эле температура болуп, анан тамак сиңбей эле ушинтип өздөрүн жоготуп жаман болушту. Анан мен биринчи турмушумда жолдошум мындай кыргызчылыгы бар деп коебуз го, ошондой кыргызчылыгы бар адам болчу да. Анан айтты, кайнатанын менин атамды айтып атат, эркек бала болгон кусасы аябай күчтүү экен. Анан 2 күйөө бала тең биз көтөрө албай калдык. Барганда эле экөө ооруду да. Оорушту, баягы куда тоосу бүтүп кеткенде суу эме деп коет, ашуу деп коет, ашуудан өткөндө эле экөө тең кайра жакшы болуп кетти. Анан ошондо кыздарым атасы айтты да, эркек бала болгон кусасы күчтүү экен. Анткени мен ага чейин айткам да, ошондой эркек кошпойлуу болчумун да. Эркек балалуу болсок атамдарга беребизби, бербейбизби, атамдар ушинтип айтчу депчи. Берели деп бердик эркек баламды. Бердиңерби? Ооба. Эме болгондо эле мен 5-курсту бүтүп атып төрөдүм. Анан баягы төрөгөнүм үчүн биз бюджеттен бүткөндөр 2 жыл иштеп, анан диплом алабыз да. Ошону эркин жаздырып алдым, каяктан болсо да иштеп келип алам деп. Анан мен айылыма жаздырып алдым да, айылга барып, баламды 9 ай эмизип, анан келдим. Анан кайра келип, элдешип, анан бирок мен биринчи турмушумда дагы 3-чү никеси болуп турмушка чыккам да. Биринчиде мен ошо жана Акшумкар Кут жаштар уюмунда жүргөмдү атпаймынбы? Анан аябай мындай бир курчтугум, тарсылдак мүнөзүм, бир айтор кыз болсом дагы бир эркектер менен тең тайлашкан өзгөчөлүгүмдү көрсөтүп, мага мындай телевидениядан, ар кандай уюмдардан чакыруулар аябай көп түштү. Ошол эле учурда мага төрөп бер деген эркектер да көбөйдү. Билеген эле үй бүлөсү бар эркектер мага экинчи нике болуп төрөп бер, мага жөн эле төрөп бер, мен сендей кыздан балалуу болгум келет дегендер көбөйүп кетти. Мен аны көтөрө албай чүнчүп кеттим да. Бөлүшө албайм эч ким менен. Эч ким менен бөлүшө албайм. Анан ошондо ой келди, баягы турмушка чыгып эле жаным тынбаса, булардын бирөөсүнүн чеңгелине түшүп калбайын деген ой келип, анан ошо курбу кызым бир бала менен өзүнүн канча бир 10-13 жаш улуу ошо биздин уюмга келип, бизге руханий сабактарды өтүп жүргөн бир Алмаз деген адам менен сүйлөшүп жүрчү, бирок аны жакшы тоготчу эмес. Анан өзүнүн кичүү бала менен да сүйлөшүп жүрчү, мындай өзү арсар болуп жүргөн да, менден улууга турмушка чыксамбы, же менден кичүүгө турмушка чыксамбы деп, мен курбу кызым да. Анан ошо кыздарымдын атасы ошо курбу кызым сүйлөшүп аткан Алмаз деген баланын руханий насаатчысы экен. Ал отец дечи да. Анан мага айтып калды, мен отецим менен көрүшөсүңбү депчи. Макул көрүшөйүн. Отец десе мен ойлодум бир бакай калпак кийген, анан сакалы мондай суй салган, бир кыргыз карыяларынын, кыргыз аксакалынын образы болот го. Мен ошону элестетип алып барсам, жаш эле бала экен. Эми жаш болгондо ал кезде 30 бир нерседе болчу. Менден 10 жаш улуу экен да, кыскасы 76-жылы болчу. Барып көрүп, аксакал ушуу деп койдум да. Ошентип кетип калдым. Бирок аларда мындай план болуптур. Ал ошо менин курбу кызымды алыш үчүн тигил мени алмак экен, өзүнө көндүрүп. Анан курбу кыз болуп барат да жаныма. Аны алып калышмак экен. Бирок ошол ишке ашкан. Так эле ошондой болгон да. Анан 5 жылдан кийин
Анан 5 жыл жашадык, бирок жоопкерчилиги жок экен. Руханий адамдардын бир катасы болот. Мындай жашоого жоопкерчилик албай коюшат да. Өзгөчө улуу муундар ошондой. Азыр жаштар андай эмес. Бирок улуу муунда руханий жактан өнүккөн рухий насаатчылар Кудай берет. Анан мындайды эле мындай жеке күйөөлүк, аталык милдеттерин аткарбай коюшат. Ал ошондой болду. Ал мындай таштандыдан чыкпай койду да, жаныбызда бир таштанды бар болчу. Таштанды төккөн аянтча. Анан ошол аянтчадан ар кандай таштандылар төгөт да. Анан ошол жерден жез, алюминий, темирлер чогултуп, ошону өткөрүп, ошону менен биздин наныбызды таап келчү. Анан мен чырылдайм, иштейчи, бир жерге иштейчи, ширетүүчү, сварщик болсоң да иштейчи, курулушка деле иштейчи. Ал иштебейт. Иши кылып билбейм, азыр мен мындай аял катары аны ойгото албай койдум да, эркектик касиетин, аталык, күйөөлүк касиетин ойгото албай койдум. Анан 5 жыл өзүм тырмыштым. Анан көрдүм, мындан ары келечегим болбойт экенин. Анан зомбулукка кабылдым. Себеби ошол азыр сексуалдык ыдыкка кабылып аткан кызым 2 жашта болчу. Анан мен мектепте иштейм да. Келсем эле мектептен атасы карап калчу. Кызыма жайында эме ичирип коюптур. Ошо таштандыдан табылган шампанскийди ичирип койгон экен. Анан элестет, шампанский ичип алса, Анын өзү руханий насаатчы болсо кантип анан? Ой, аны руханий насаатчы деп мени көндүрүп атканда, ага турмушка чыгып атканда, Алмаз деген киши мени көндүргөн да. Бул руханий насаатчы, бул кумуш. Сендей эле аял жетишпейт да. Сен турмушка чыксаң, бул аял эле жетишпейт да. Сен турмушка чыгып, буга мындай аялдык бир эмеңди бөлүшсөң, энергетикаңды, бул Кыргызстанды азыркы саздан суруп чыгып кетет десем, мен ушуга тийсем эле Кыргызстандын саздан чыгып кетсе, ай тиейинчи деп өзүмдү аябай куткаруучу көргөн тийип алыптым. Көрсө өзүнө аял алыш үчүн эле мени алдаптыр да. Аны 5 жылдан кийин билдим. Анан баягы бул руханий насаатчы деген эмен бар да, түшүнүгүм. Ага абайлап мамиле кылам, астыйдил сүйлөйм, көңүлүн оорутпаганга аракет кылам. 5 жыл ошентип жашадым да. Анан кызымдын абалын көрүп, анан ошончо жыл каткан баягы ажыдарым ойгонду да ичимдеги. Анан өзүмдү токтото албай ажылдап баштадым. Мен сени ушу кыздар, экинчи кызым кош бойлуу болчу. Ал өзүнүн кызы, Өзүнүн эле кызы, өзүнүн эле кызы. Анан мен ушу балдарын, кыздарым атасы өспөсүн деп, мен сени ошого байланып жүрөм да, бул эмнең акмактын, бул эмне деген акмактык депчи. Аны эшикте болчубуз, ошол жакта бир курулуш жүрүп аткан. Көп эле усталар иштеп аткан да. Мен аябай токмоктоп баштады. Тиги кызым колумда, ал аябай өзүн жоготуп ыйлап атат. Тиги кош бойлуумун кургуна албай калдым да. Аябай катуу сабап салды. Анан менде бирок ичимде бир чечим бар болчу. Мен мунун баарына чыдадым. Эгер бир эле жолу кол тийсе, мен басып кетем дечүмүн да. Анан дагы басып кете алган жокмун, себеби үйдөгүлөр келип ызычуу болуп, анан күйөө деген ушундай болот, анан эркек деген ушундай болот, анан турмуш деген ушундай болот деп жараштырышты. Анан бир жума өтпөй мага бычак такап баштады. Мен ошо бычак такаганда түнчүндө араң кутулуп чыктым. Кыздарымды бербей койду, 2 кызым калды. Анан Аламид, мен Новопокровкада жашачубуз, анан Аламидин базарында милиция деген жерге келдим да. Түнкү кийим менен мен чачым саксайган, көзү башым алаңдаган, бычак күйөөсүнөн бычак такалып качып чыккан аялдын көрүнүшү ошондой эле да. Дежур нөмөттө турган милиционерге кайрылдым. Ушундай, мен 2 кызым колунда калып калды, алмаз азыр. Эмне кылам десем, ушунчалык кайдыгер да, азыр таң калам. Ошонун жыйынтыгы жана Аселдин кулак мурду кесилди го, ошого алып келди да. Ушунчалык кайдыгер. Эми сен кантка бар, Новопокровка кантка карайт. Түнкү 3. Биз жардам бере албайбыз. Сен биздин территория карабайсың деп койду. Насса, шагыңдын сынганын көр да. Эмне кылам деп ойлонуп, анан такси кармап курбу кызым үйүнө бардым. Таксиге акчам жок да, курбу кызым төлөдү. Анан туугандарым менен барып, кыздарымды эмемди алып кеттим. Ошо менен аны мен көрүшкөн жок. Издеп да келген жок, эмне болду деген да жок. Бир кайрылган жок.
Ошондо 2 андан 3 балалуу 3 болдуң да? бала, эркек балам ошо ата-энеме тиешелүү, а 2 кыз менин жоопкерчилигимде. Анан кийин кайра күйгө тийдиң. Анан баягы бул ажырашуу аябай чоң стресс экен да. Өзүңдү жоготот экенсиң, өзүңдү керексиз сезет экенсиң, өзүңдү бир үй бүлөлүк турмушуңду куруп кете албаганың үчүн өзүңдү күнөөлөйт экенсиң. Балдарыңдын стресси кайрачы атасын сагынат. Анан ошол абалда тырмышып 3 жумушта иштедим. Кабарчы болуп иштейм, мугалим болуп иштейм, анан түнкүсү да соус чыгарган цехте иштейм. Иши кылып, баягы ойлобошум керек да, ажырашып кеткен 4 эле саат уктайм бир күндө. Ошентип тырмышып, иштеп, жаңыдан өзүмдү колго алып, өзүмдүн жаратымды айыктырып, жаңыдан аялдык жүзүм ачылып, кайра сонун болуп ачылып баштагам. Дегенде анан азыркы жолдошум көзүнө илиндим. Турсуң го. Бул жерде ата-энем көбүрөөк себепкер болуп калды. Атам катуу талап коюп туруп алды. Карачы, бир үйдүн жалгыз эркеги экен. Анан мындай сен жалгыз кыйналасың. Ушу менен арабаңды тартып кете берсең. Кыздарың аталуу чоңойгону жакшы. Асман айды чапчыбай, тиги бала менен таанышып, жылдызың келишсе турмушка чык. Мен ошо кезде көрсө өзүмө болгон ишеним төмөн экен да. Мен өзүмдүн аял катары өзүмө болгон сүйүү жок биринчиден. Экинчиден өзүмө болгон ишеним төмөн, үчүнчүдөн өздүк чек арам корголгон эмес. Анан аябай катуу стресстен жаңы чыгып келатканда мындай кыска ойлуулук кылып алыптырмын. Көрсө аял киши өзүн сүйүп баштаганда, өзүн кабыл алганда, өзүн тааныганда, өзүнүн чек арасын коргой алгандан турмушка чыгыш керек экен. Чыкса да, мен ошол катаны кетирдим. Муну курстардан окугандан кийин түшүндүм. Анан ошол менен эле чыгып алдың да, жана эле жарааттарың менен. Анан 2 кызымды алып келдик. Мисалы, мен бир эле талап бар болчу, балалуу мындай талабым бар болчу, 2 кызым менен мени кабыл алсын дегенчи. Ошондо деле колумду сурагандар болот, көңүлдөш бол дегендер болот. Бир аял жакшынакай. Уксуң го сен укмуш. Кандай эле сага эр табылып калат ай. Жок, эр табылган эмес. Эркектерде мындай бир көз караш бар экен да. Сен мындай бажырайып, жакшынакай ачылып баштаганда эле бул деле өзүңдөгү жарааттан экен. Ичиңде бир өзүңдө жараат менен толук иштешпегенде, ошондой эркектерге кездеше берет экенсиң. Ошондой сенин абалың ошондой эркектерди тартат экен. Ал менин ички абалыма байланыштуу болгон. Мен мындай аң сезимдүү түрдө түшүнгөн эмесмин, ал менин ички абалыма байланыштуу экен. Анан баягы бир таяныч издегим келди, бирөөгө таянгым келди. Бул деле өзүмдү толук кабыл албаганыман болду да. Анан турмушка чыктым. Чыкканга чейин жолдошум менен макулдаштым. 2 кызым менен кабыл аласың. 3 балам бар. Эркек балам ата-энеме тиешелүү, кабыл аласың. Ата-энең менен тааныштыр. Ата-энеңе жаксам, анан баш кошолу. Ата-энеңе жакпасаң, мен чайын алгым келбейт. Ата-энеси менен тааныштык. Анан эмисе менин ата-энем менен тааныш. Менин ата-энеме жаксаң, анан баш кошо. Анан менин ата-энем, ой, сонун бала экен, анан дешти. Анан кайнатам азыр эсимде, ошо кызыма сексуалдык ыдык көрсөтүп атпайбы? Бирок мени ыйлап туруп сурап алган да ата-энеме. Эми эркек төрөп берсин деп чоң сүйлөбөйбүз. Ушу жалгыз эркек балабыздын артында бир тукум болбосо да туяк болушун каалайбыз. Суранабыз ата-эне катары. Кыз төрөп берсе ыраазыбыз деп. Анан ата-энем көңүлүн жибитип, анан алышты. Өзүм деле түшүнбөй калдым, мындай эңги деңги абалда чыктым да турмушка, эңги деңги абалда. Же өзүмдүн чечимимди коргой албайм, же алардын чечимин кабыл ала албайм. Анан ошентип атам, бир күнү кантип ойгондум, кызымдын ыйы менен ойгондум. Анткени 2 кыз, улуу кызымды алып келдим, дароо эле 5 жашта болчу. Кызым чоң атадан запкы көрүп, чоң энеден запкы көрүп, өгөй атадан запкы көрүп, ыйлап атканда мен ойгондум. Менде экинчи ойгонуу ошондо башталды.
Жок, сен ыдыгын айтпай атпайсыңбы? Ыдыкка чейин запкы көрүп атты да кызым. Анан бул экинчи турмушумда чыдашым керек, түтүшүм керек. Эми мындан да ажырашып кетсем дагы эрден чыгыптыр дейт. Дагы эрден чыгыптыр дейт. Айрымдар айтты, сен тим эле жогорку билимдүүмүн деп ушундуксуң ушу. Бир эр деп делбетесиң. Бир эрдин тилин таба албайсың. Бир абышка кемпирдин тилин таба албайсың. Эмнең мундуз деп деле ардантып атышты. Анан мен көрсөк кур намыс калдырып аттыр. Анан бирок түшүндүрүп, аларга айтып, кызыма тийбегиле, кол көтөрбөгүлө, чаппагыла деп отуруп түшүндүрүп атып, эмеге журулуштук, ыкка келиштик. Кызыма баягы кыздарыма баягы ашыкча эмелер болбой калды. Жолдошум коргоп баштады. Жолдошумдун балалы болгондон кийин жолдошум аталык койгонду, жолдошум коргоп баштады. Анан 7 жыл ичинде, ошо 7 жыл ичинде үй салдык, машинаны жаңырттык, кыздарым болуп журулуштук, анан бутту сунуп, эми мындай үй бүлө болуп рахаттанып жашайынчы деп атканда эле ошол эле кызымда бир кескин өзгөрүү болду да. Эчтеке тамак ичсе да мынтип жалдыра отуруп эле ичип калат. Мынтип, мисалы, чай ичип атат да. Мынтип эсмас болуп туруп калат. Мектепке барат, уктап калат. Сабакта отуруп уктап калганын өзү билбейт. Үйгө келет, жумуш жаса десең, баягы кылат да, үйдүн оокатын баарын ошо эки кызым мен үчөөбүз кылчубуз. Анан мисалы төшөк жыйганы кирет да, 2 саат жоголуп кетет. Кирсең төшөк жыйылган эмес, жөн эле отурган болот. Көрсө кызым чоң атасы тарабынан сексуалдык ыдыкка кабылыптыр. Анан кантип баамдап калдың? Эмне болуптыр? Ал эмнеге антип атыптыр? Бир 7 жыл жашап менен экинчи турмушум менен журулушуп, бардык кыйынчылыкка чыдап, түтүп, эми үй бүлө болуп баштаганда кызымда өтө кескин өзгөрүү башталды. Мындай өзүн уктап калат мектептен, мындай өзүн жоготуп туруп калат, үй оокаттарын жасап атканда унутуп коет эмне ишти жасап атканын. Анан мен мугалим болгондуктан бизде баягы зордук зомбулукка кабылгандардын байкоо үчүн класс жетекчилерге сабактар өтүлөт да. Ошондон кызымды байкап калдым. Бирок сурасам айтпай атты. Анан 4-класс болчу. 4-классты бүткөндө башталгыч классты бүттү деп бир паркка алып баратсам эле аксап басат да. Анан эмне болду кызым десем эле такыр айтпайт. Мен аябай жалынып едим. Кызым айтчы, мен сени коргойм. Эмне болсо да айтчы мага десем, бутум ооруп атат деди. Эмне болду десем, чоң атам кармалаган деп. Көрсө, баягы женский жагын аябай кармалап, денесин көгала кылып, эзип салыптыр да. Анан аябай эсмас болуп, мен өзүмдү жоготуп койдум. Анан үйгө барып эле чачын тарап берип атсам, ай дейт да. Эмне болду десем, башым эмне болду? Мынтип башын мынтсем, башы жарылыптыр. Эмне болду? Чоң апам отургучу менен бир чапкан. Көрсө, кызым чоң атасы тарабынан сексуалдык ыдыкка кабылып, ал ошонун азабын тартып, ошонун тозогуна күйүп атканда, кайненем мен жокто, мен жумушта кезде, сен өзгөрүп кеттиң, сен оокат жасабай атасың, сен жалдырама болуп калдың деп, отургучу менен чапканда, сабаганда башы жарылып кеттир. Анан жолдошум чакыртып эле кызымды шыпырып эмесин көрсөтүп, денелери өзүм кызым кара тору. Оңой менен анын денесинде так билинбейт. Ошондо дагы денеси каратак да, башы жарылган, мондай көгала болуп шишиген и жарылып кеткен. Анан жолдошума көрсөтсөм эле ал коркуп кетти. Коркуп кетип эле бүттү да эменди мектепте. Айылга салып ийдик менин ата-энеме. Экөөбүз эмне кыларыбызды билбей калдык да. Анан мен айта албайм, ал айта албай, бир жума жүрдүк, туттугуп. Анан кайненеме айттым, ушундай болуптур. Десем эле ош жерден кайненем, өңгөрөйүн, ушунча жыл түтсөм, абышкасын эметип кирип, мунун кылаары ушулбу, муну жабылуу, аяк жабылуу бойдон калсын, ушу бойдон калтыралы. Мен милицияга берем деп чыктым. Мен кыздарымды чакыртам да, мен айылга бекер кетириптирмин, азыр милиция чакыртып эле текшерүүдөн өткөрөлү десем, мени манипуляция кылышты, кайненем менен күйөөм. Жолдошум коркутту. Эгер сени ачыкка чыгарсам, мен муну өлөм.
Анан кайнене манипуляция кылды. Эми муну азыр кайнатаң кылганын ачыкка чыгарсаң, ал муну өлөт. 70-теги абышка өсөрүнөн өлөрү калды, жөн жатсын деп. Анан 1 жыл манипуляция кылдырып, бирок ички дүйнөм уйгу туйгу болуп, анан жашай бердиңби ошол үйдө? Ооба, 1 жыл жашадым. Мамиле дагы өзгөрүп калат экен. Манипуляция кылганда кайненем көзүмдү карап калды. Бул манипуляция экен көрсө. Күйөөм көзүмдү карап калды. Бул да манипуляция. Көзүм карап калды деп анан кызыңа кайдыгер карап жүрө бердиңби? Кызыма кайдыгер караган жокмун. Ичимен түтөп аттым, ичимен бышып аттым. Кетип калбайт белем. Кетип калганга менде мүмкүнчүлүк жок болчу. Жада калсам мен ата-энеме айта албай койдум. Бай апам жүрөгү ооруп, бай өзүнүн ден соолугун жабыркатып албасын. Анан 1 жылдан кийин мындай өзүмө келдим да. Өзүмө келгенде да кызыма болгон мамиле оңолбой койду. Андан бетер курчуп кетти. Ого бетер. Бир күйөөм тарабынан, бир кайненем тарабынан, бир кайнатам тарабынан. Бул ушундай келесо, бул жинди баа кызым калчылдап, чынны туура эмес кое алса деле, бул өзү ушундай көкме деп элечи ушундай сөздөр айтылганда, анан мен ачык күрөшкө чыктым. Анан баардыгы тарабынан таланды да калдым. Мисалы, таланды да калдым дагы, ошондо түшүндүм да мен ал үй бүлөгө бүлө болбогонумду. Мен аларга төрөп бергеним, тамсалып атканда уста бакканым, жанталашып айлыгымдын баарын аларга бергеним эч нерсеге арзыбаган ошондо көрдүм. Анан сезим кризистик борборуна чалдым. Интернеттен издеп отуруп, кулагым чалып калчу да, ушундай кризистик борбор бар деп анан айтсам эле, ооба кел, бизде жашап турсаң болот деди. Ага чейин жанталашып колледжден жумуш таптым. Жатаканасы бар экенин угуп алып, өзүм эле тырмышып өтүм да, эч ким менен бөлүшпөйчү. Анан колледжден жумуштап, сезим кризистик борборуна келип, ал жактын юристтеринен, психологдорунан жардам алып, өзүм терапия алып, кыздарымды психологдорго көрсөтүп, терапия кылып атып, жатаканага чыгып, бөлүнүп кеттим. Бирок сотко берген жокмун. Биринчиден 90 жашта кайненем бар, 90-дан өтүп калды, ошо кайнатам апасы. Туугандар чакырып, жалынып туруп алышты. Сотко бербе, 70-тен ашканда соттон сотко сүйрөбө, тергөөчүдөн тергөөчүгө сүйрөбө деп. Экинчиден мага сезим кризистик борборунун юристтери түшүндүрүп бер, сен эң мондай урунттуу учурду өткөрүп салгансың деп. Денеси көгөргөн, башы жарылган учурда сен жеңмексиң дейт да сот. Кайра аны далилдеш үчүн сен кайра-кайра тергөөдөн өтүшүң керек. Кызыңды ошо жаратын кайра чукуш керек. Тергөөчүлөр мондай чекесине сылап, башына сылап тергебейт алар, кагып силкип тергейт. Кайра кызыңа чоң стресс болот. Ошого даярсыңбы дешти. Анан мен кызымды кайра чукуткум келген жок. Анан соттон арыз жазуудан баш тарттым. Анан жолдошума ошо азыр үйдөн бөлүнүп чыкканыма 1 жыл 4 ай болду да. 1 жыл 4 айдан бери мүмкүнчүлүк бердим. Балким жолдошум мени коргойт, балким камсыз кылат, балким квартплатамды төлөйт, балким тамак ашымды төлөп берип турат деп. Бирок андай болгон жок. Анан азыр ажырашам деген чечимди азыр кабыл алдым. Эми мисалы кадимкидей эле Азыр деле ошакта жашайсыңбы? Жок, азыр жатаканада жашайм. Жатаканада. Жатаканада жашайм. Кыздарың баарын алып кеткенсиң. Ооба. Балдарың баары сен менен. 2 балам чоң ата чоң апасына барып турушат, көбүнчө ошол жакта болуп атышат, 2 кызым такай өзүм менен. Анан колледжде жатаканада жашайм да, анан кайра былтыр бүттү жатакана мөөнөтүм. Кайра жатакана алыш үчүн мен баягы жатакана мага зарыл экенин эмеге колледжде зам директорума айттым. Анан ошондо көрдүм да, баягы сен ошондой сексуалдык ыдыкка кабылып, сен ушунчалык кайын журт тарабынан кемсинип, басынып, кысымга алынып атканда, сенин чөйрөң деле сени басынтат экен, сени кемсинтет экен, сени шылдыңдайт экен, сени мазактайт экен, сени табалайт экен. Кайра мен колледждеги ошо зам директор тарабынан кайра психологиялык ыдыкка кабылып, жумуштан чыгып калдым да өзүм. Анан ректорго арыз жаздым, өзүмдүн абалымды түшүндүрүп, мага жумуш өтө зарыл экенин, азыр мага жатакана өтө зарыл болуп атканын түшүндүрүп. Бирок ректор карап да койгон жок, маани да берген жок. Сексуалдык ыдыкка кабылган кызым күнөөлүү болуп калат экен, анын энеси катары мен айыптуу болот экен. Тил табыша албаган кайын журтумдун айыбын ачпай жашабаган мен айыптуу болот экен.
бул кайра коомчулукта тепкиде калат экенсиң. Ошону биз мисалы айтабыз го, мондай билимсиз, өзүн өнүктүрбөгөн, кесиби жок адамдар ушинтип жертва болуп жүрө беришет. А жок, сен кесиптик билимиң болсо деле, интеллигенция чөйрөсүндө жүрсөң деле, сен кайра тепкиде калат экенсиң. Азыр кыздын абалы кандай? Кызымдын абалы менен тынымсыз иштешип, 69 гимназияда окуйт, ал жактагы психологко да кайрылып, быйыл аябай жакшырып баштады. Өзгөчө абдан жакшы болгондо бир 2 айдан бери белгилер башталды да. Анткени сабакка көңүлү такыр жок болчу да. Азыр кадимкидей сабагына умтулуп, 4 алып, 5 алып, эми анын көңүлү эми өсүп, анын көңүлү эми көтөрүлүп, эми баягы трансформация болуп, эми мындай жашоого кызыгуу сойгоно баштады. Бирок 3 жыл убакыт кетти ушуга. 3 жылда бул мындай ыдыкка кабылган эле ушунчалык тирүүнүн тозоо экен, зордуктоого кабылгандар андан бетер оор да. Себеби эксперт катары азыр зордукталган, группалык зордуктоого кабылган кесиптештерим да кайрылып атат да. Алар ошо жарааты менен эле жашап жүрө беришет экен. Анан коомго айтайын деген оюң, ыдыкка чыдабагыла деп атасыңбы, кандай болот бияң? Менин азыр энелерге, коомчулукка айтайын дегеним, биринчиден сексуалдык ыдыкка, сексуалдык зордуктоого, деги эле зордуктоонун кайсы түрү болбосун кабылган адамга жардам керек экен. Моралдык да жардам керек экен, материалдык да жардам керек экен. Экинчиден аларга биз мындай туура мамиле кылышыбыз керек экен. Ошол абалдан чыгып кетишине көмөк көрсөтө билүү. Мисалы, мен сезим кризистик борборунда 1 ай жашаганым эле мага тоодой жардам болду да. Аны бирок кайра жашооңдо алып кетиш үчүн сенин өзүңдүн психологиялык абалың, өзүңө болгон ишеним, өздүк чек араңды коргой билүү, өзүңдү кабыл алуу, ошол кырдаалды кабыл алуу, анан ошол кырдаалдан чыгуу кадамдарын коркпой жасай билүү, тиешелүү органдарга кайрыла билүү. Бирок ошол түшүнүккө келгенче сенин аң сезимиңде жетилүү болуш керек экен. Сенин аң сезимиңде өзүңө болгон ишеним бекем болуш керек экен. Азыр мен коркпой эле айтам, ким сексуалдык ыдыкка кабылса, эч коркпогула, тиешелүү органдарга кайрылгыла. Бирок биринчи өзүңөргө ишенгиле. Анткени бизде мыйзамдар өтө мындай мыйзамдар биз тарапта иштебейт. Эң жөнөкөй кулак мурду кесилген Асел кызыбыздын мурунку күйөөсүнө 20 жыл эле мөөнөт берип койду. Демек, көрдүңбү? Кулак мурду кесилген кызыбыздын абалына 20 жыл мөөнөт берилип атса, ыдык көргөндөргө мыйзам деги эле оңой менен коргобойт. Ошон үчүн биз өзүбүз коргогонго, эне, кыз, аялзат өзүбүз мындай эме болушубуз керек, даяр болушубуз керек экен. Өзүбүз тайманбас, өзүбүз чечкиндүү, өзүбүз аракет кылышыбыз керек экен. Жашооңдун жоопкерчилигин 100%, 200% өзүңдүн жоопкерчилигиңе алышың керек. Ата-энең эмне деди мындай учурда? Алардан колдоо болдубу? Ата-энем материалдык жактан мага колдоо көрсөткөнгө чамасы чак. Мисалы, мен квартплатам төлөп бере алышпайт, же мен тамак аш менен камсыздап алышпайт. Моралдык жактан. Моралдык жактан ооба колдошту. Моралдык жактан. Анан ошол жакта жашаганга уруксат бере бериштиби? Мен айткан жокмун да. Мен сезим кризистик борборуна келип, психологдор менен иштешип, өзүм терапиядан өткөндөн кийин аны айттым. Кризистик борборго келгенден кийин билдик, кызымдын женский жагына колун салчу экен, кайнатам. Анан айтып эле койсоң ишенбейт да алар. Алар соц кызматкер, ошо мени, кызымды гинеколог алып барып текшертти. Албай 1 жыл мурунку болгондуктан тырыктар калыптыр. Бирок кыздыгы бүтүн экен. Баягы кыздыгына эмеси жетпептир да, колу. Бирок ошол деле чоң жара, травма. Ошону айыктырганга
дагы деле кызым менен иштеп атам. Мен токтоп калган жокмун. Дагы деле өзүмдү терапия кылып атам. Дагы деле өзүмдүн үстүмөн иштеп атам. Бирок мен кимдерге жардам бере алам? Азыр этнопсихолог, коуч, трансформатор катары ошо жертва болуп, курман болуп жүргөн аял затына, курман болуп жүргөн мындай адамдарга эмне кылыш керек экенин жол көрсөтүп бере алам. Өзү менен кантип иштеш керек деген. Өзүнө болгон бааны кантип нормага келтириш керек, өздүк чек арасын кантип коргош керек, каяка кайрылыш керек, мыйзам чегинде өзүн кантип коргош керек, руханий жактан өзүн кантип алып жүрүш керек, менталдык жактан өзү менен кантип иштеш керек, ошол жолду көрсөтүп бере алам. Кайра турмуш курасыңбы? Азыр турмушка чыгам деген ой жок. Азыр менин эң чоң жоопкерчилигим бул эне болуу жоопкерчилиги. Сен мындай экинчи Мамиле турмушка чыгып атканда мындай ойлонгон жоксуңбу? Ами бул менин өсүп келаткан кыз балам бирөө чогуп койсо эмне болот деп мындай энелик жоопкерчилигиң болгон жокпу ошондо? Энелик жоопкерчилигим болду. Болгону мен анан башында которой жашап аткан башында эле чоң атасы өгөй чоң атасы чоң энеси да сабап атса, сен ушун жүрө бергениңе кантип мындай эне жин келип атат сага? Жин ачууңуз келип атат. Ооба, анткени ушул жерде мен өзүм менен иштебедимби? Жада калса мен 6 жыл психологияны окуп дагы ошол чечимге келе албай аттым да. Себеби эксперттер айтып атты да, сен өзүң менен иштесең эле бул кырдаалдар өзү чечилет деп. Көрсө, өзүң менен иштесең чечилчү кырдаалдар бар экен. Өзүң менен иштеп, мындай чечкиндүү кадамдарды жасай турчу кырдаалдар бар экен. Мен өзүмө болгон баа төмөн болгон, өзүмдү сүйгөн эмесмин. Өзүмдө күнөөлүү сезим абдан күчтүү болгон. Ошо жарааттарым мени ошол кызым кордук көрүп атса да, кызым зомбулук көрүп атса дагы ошондон сууруп чыгып кетүүгө күчүм келген эмес. Ошон сенде күч пайда болгондо сенде сергек ойлор пайда боло баштайт. Сергек ойго келиш үчүн өзүң менен ошо аябай терең иштешиң керек. Эмне үчүн коомдо мындай бир жерден чыкты, анан ошол жарасын айыктыра электеле, өзүнүн үстүнөн иштей электеле куткаруучуну кийинки эрден издей берет да. Анан өзү өзгөрүлбөйүн, аң сезим өзгөрүлбөйүн, көкүрөгүндө жарасын айыктырмайын, ал куткаруучу болбойт, ал тигинин эле копиясы болот да. Ооба. Анан андан чыгып алып кайра минтип жүрө беришет. Биздин коомдо жиндидей бир ой жүгүртүү бар. Качан эрге чыгасың деген келес одой. Жаман көрөм. Сен ал эрге даярсыңбы, даяр эмессиңби, жан дүйнөңдө кандай сынуулар болуп атат, эсептешпейт да. Анан эрдин саны көбөйгөндө баланча эрге тийди деп анан кайра шакаба чегип шылдыңдап отурушат да. Ушунчалык пас дүйнөдө жашап атканыбыз, ушунчалык караңгы эл караңгы болуп атканы зээнимди кейитип атат. Биз аны кантип агартабыз жана аң сезимди кантип киргизебиз? Андай болбойт. Бардык жоопкерчилик тегерегиңде болгон окуянын баарын жоопкерчилиги сенин колуңда. Сен бир аң сезимиңди көтөрмөйүн, ошондой окуялар боло берет деп биз кантип жеткиребиз? Ошону жеткириш үчүн мен онлайнга чыктым да. Мен ошо биринчи турмушумдагы жарааттан айыкпай туруп, экинчи турмушума да чыгып алган үчүн ушул кордукту көрүп атам. Андай болбош керек экен деп мен өзүмдүн мисалымды алып чыгып атам да ошон үчүн. Муну алып чыкканга деле ушунчалык даярдык керек экен. Анткени мен кызымдын адам мындай бат бышпайт экен да адам. Жок, адамдын табиятынан ушундай экен да. Адамдын табияты ушунчалык табышмактуу, ушунчалык кылдат, ушунчалык сырдуу экен. Бир эле окуяда ар түрдүү кырдаалда ар ким ар кандай бышат экен. Мен мисалы буга чейин кеч быштым, 6 жыл психология менен иштеп отуруп кеч быштым. Себеби мен орустардын, казактардын аябай кымбат курстарын окуганда, бир канча миң долларлык курстарын окуганга күчүм жетчү эмес да. Анан мен биздин эле кыргыз эксперттеринен сабак алып аттым да. Өздөрүнүн башынан мындай окуя өтпөгөн эксперттер сага башкача мындай түшүнүктү берет экен, сени башка түшүнүккө жетелейт экен. Биринчи күйөөңөн кийин ушуларды окуп атасыңбы? Же экинчи күйөөңөн кийин окудуңбу буларды? Биринчи күйөөмдөн кийин мындай сабактар жок болчу.
Жок болчу мындай салаттар. Таптакыр жок болчу. Экинчи көңүл. Анан 5-чи балам дисплазия, эпилепсия менен төрөлгөндө мен эмнеге эле кайра чалынып атам, эмнеге азыр балдарыма өтүп баштады деп анан окуп баштадым да. Себеби көйгөйдүн 3 себеби болот да. Сырткы, ички, көмүскө. Меники көмүскө көйгөйгө өтүп кеткен. Көмүскө көйгөй ошо эне же ата өзүнүн жарааты менен иштебесе ал балдарына өтөт. Бул көмүскө көйгөй. Меники ошо көмүскө көйгөй болуп балдарыма өтүп баштаган үчүн анан мен изденип баштадым. Балдарым үчүн ойгондум. Анан ошол эпилепсия болгон балаң эмне болду азыр? Айыкты. Себеби мен өзүм менен иштеп баштаганда кайдан жайдан тамырчы табылып калды. Тамыр кармап дарылайт экен, чөп дары менен. Ошо чөп дары менен дарылап, эпилепсиясы да айыкты. 80% баспай калуу коркунучу бар болчу дисплазиядан. 3 жолу дарылатып, медицина менен айыктыра албай койгонбуз. Ошо табыптын 1 жылдан ашык дарылоосунан эпилепсиясы да айыкты, дисплазиясы да айыкты. Толук кандуу, ден соолугу чың бала болду. Бул өзүм менен иштеген. Азыркы учурда 5 балаң бар, 5 балам бар. 5 балаң сен өзгөрүлгөн сайын, сен өзүңү өстүргөн сайын алар кандай абалда болуп атат? Алар дагы таасир этет бекен эненин абалы балага? Ооба, таасир этет. Бул психологияда деле айтылат, ошо бала 12 жашка чейин толук эненин абалына түзмө-түз көз каранды. Мен өзүмдү өнүктүрүп, мисалы өзүмдү кабыл алып, өзүмдү сүйүп, ошо кырдаалды кабыл алып, күнөөлүү сезимден арылып, таарынычтан арылып, ызадан арылганда биринчиден балдарымдын өздөрүнө болгон мамилеси өзгөрдү. Чүнчүбөй калышты алар. Алардын жашоого болгон кызыкчылыгы ойгонду. Эне бала катары жуурулушуп, ачык мамиле кылып калдык. Мисалы эң жөнөкөй кызым менен. Кызыма мисалы кечирим сурачу жерден кечирим сурайм. Кызым, мен сен атаң жөнүндө айтканга туура келет. Сен башыңан өткөн окуя жөнүндө айтканга туура келет. Бул коомго керек. Азыр коом өзү ушундай ооруда. Бирок сен ыңгайсыз болбо, биз коомго жардам беребиз. Биз ошондой ыдык көрүп аткан, зомбулук көрүп аткан, өзүн өнүктүрбөй улам эрге чыгып, эрдин санын көбөйтүп аткан аялдарга жардам беребиз. Алардын балдарына жардам беребиз десем, макул болду. Башкача айтканда, балаңдын көзү жанып, ушунчалык сабакка болгон дилгирлиги ойгонуп, мындай жашоого ишеним менен, сүйүү менен карап баштайт. Чүнчүп аткан балдар. Кызың тагдыры кандай болот? Ал сексуалдык жактан блокко учурап калды. Кийин турмуш курганда эмне болот? Эми ошолордун үстүнөн дагы иштейм, терапиялардан дагы өткөрөм. Ушу менен эле калбайм да. Канча Кыргызстанда кыздар кичинекей кезинде эң жакын адамдары тарабынан зордук зомбулукка учурайт экен дагы. Анан ошол төшөк деген жаман нерсе. Деген денеси катып, муздап, блок коюлуп, анан жолдошу менен рахатка бата албайт. Ал тукум улоо жаатында кыйналат, бардык жактан кыйналат экен кызчы. Аны билбей эле эркектер мейсине ушуну кантип киргизиш керек, алардын аң сезимин кантип өстүрүш керек, коомдо эмне кылыш керек, тей суроолорум көп. Мен ошол жолго аттандым да, ошо коомдун аң сезимин агартуу жолуначы. Өзүмдүн мисалым менен болгондо да. Себеби мисалы өзүңдүн башыңан өткөндөн кийин ал окуяга кылган мамилең бөлөк. Өзүң башыңан өтпөгөндө ал окуя кылган мамилең бөлөк да, же ошол адамга кылган мамилең бөлөк. Мен мисалы ошондой ыдыкка кабылдым деген адамдарга дароо реакция кылам. Калтырба, давай милиция чакырабыз, кел минтебиз, мындай. Эң биринчи кадамдар жасаш керек экен. Ушул абалды, ушул учурду өткөрүп жибербеш керектигине дароо эле түрткү берем. Мындай 2 жолду көрсөтөм. Азыр сен могул абалдан, азыр мен этнопсихологмун деп чыкканда, ыйлап жазып атышат да мен жеке чатыма. Азыр сенде мондай жол бар. Сен мону калтырсаң, мо кыйынчылыктар турат. Эгерде сен муну ачыкка чыгарсаң, мо кыйынчылыктар турат, бирок мо жолдор турат. Кайсыны тандайсың деп тандоону өзүнө коем. Анан ал бирөөсүн тандайт. Мисалы, азыр биз өксүп, ыйлап, арызданып отургандан жыйынтык жок. Кимибиз ойгондук, ошол тажрыйбабыз менен, ошол билимибиз менен бөлүшө беришибиз керек. Балким мен 10 аялга таасир берем, балким мен
100 үй бүлөгө таасир берем, балким мен 200 үй бүлөгө таасир берем. Таасир берем да ушул аракеттерим мененчи. Анан коом ойгонот, агарат, анан биз аң сезимдүү коомду курабыз. Биз дайыма билим жөнүндө программалар жасап келебиз. Билим деңгээлибизди өстүрүш керек дейбиз. Мына ушундайларды адамдарды чакырабыз. Мындай программа бүткөндөн кийин мындай өзүңөргө өзүңөр суроо салып, өзүңөрдүн бир ааламыңарды байкап, аңдап көрсөңөр абдан кубанычта болмокпуз деп ойлойм. Биздин ар бир тарткан эфирибиз жөн эле көрүү топтоо же лайк топтоо же жөн эле мындай бир хайптын үстүндө жүрүү эмес да. Биздин көрүүлөрүбүз ушу биздин YouTube каналыбыздын командасы элди агартууда аракет кылып жатат. Анан ошол жаты мындай жакшы программалар чыгып калса, бири-бириңер менен бөлүшкүлө, бири-бириңерге айткыла, бири-бириңерге коңгуроо каккыла дейт элем да. Мундус жашооң, келечегиң да алдыда деп ойлойм. Кичине эмоция калдырдым, кайнап атат ичимде бардык нерселер. Анткени эне болгон соң мындай окуяларга жөн эле кайдыгер эле бирөөнүн баласы чокулуп аттыр, бирөөнүн баласы тытылып аттыр же жардан ыргып аттыр деп беймарал карабайсың да. Сен бирөөнүн баласы деген түшүнүгүң жоюлуп кетет дагы. Ар бир балага өзүңдүн балаңдай тыбырчылайсың, жаман болосуң. Аябай оор теманы козгоп алдык окшойт. Буюрса сага мындай күч кубат, сабыр, илим, билим, өсүш тилейм. Буюрса элге агартууга дагы көп салымың тиет деген ойдомун. Кызыңдын бактысы кенен болсун. Бул нерсе жаман түш көргөндө өтүп кетсин. Буюрса бул маек балким кимдир бирөөгө жакшы сабак, жакшы таалим болуп калды деген ойдомун. Улуттуулукка болгон салымың дагы аябай мактоого татыйт. Бул нерсени калтырба. Мугалимдикти аркалап аткан соң Кудай буйрса бардыгы алдыда болот. Биздин ар кимибиздин ичибиздеги кыргыз ойгонот деген ойдомун. Буйрса бул жаатта дагы чоң-чоң алгылыктуу иштерди жасай аласың деген ишенимдемин. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, ушундай кызыктуу сабагы көп программа болду окшойт. Ойлоруңузду жеке комментарийге жазууңузду өтүнөбүз. Жана каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Эмнени каалайт? Ишенимдүүлүк, камкордук, коопсуздук, жылуулук болгон ошол. Сен мага эмне бере аласың? Мен сага жакпай калдым окшойт. Бирок Дастан Сити турак жай комплекси дал сиз каалап жаткан нерсе. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы, балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калтырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай.